Мына ушундай жагымдуу чыгармадан кийин биз кайрадан өз эфирибизди улантабыз. Эфирибизге жаңадан кошулган конокторубуз болсо, кутман таңыңыздар менен демекчибиз. Жана сиздер менен Таңкылаев программасы бизге кезектеги коногубуз келип калган. Келиңиздер, сиздерди тааныштыра кетсем, аккордеончу, өрүүчү мырзабыз Арсен Дайырбек уулу. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандай келип алдыңыз? Маңыңыз кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр. Байрамыңыздар менен сиздердин да. Рамазан айы. Орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат. Өзүңүз жөнүндө айта кетсеңиз, кантип бул чыгармачылыкка келип калдыңыз? Эмне түрткү болду? Менин атым Арсен, биринчиден. Дайырбек уулу Токтогул району Толуктайын айылынан болом. Чыгармачылыкка кичинекей бала кезден эле кызыгып, ырдап, мектепте окуп жүргөн кезде эле ырдап баштаганбыз. Кийинчерээк келип, Бүйсара Бешенали атындагы искусство университетине тапшырып, ошол жакта окуп, дагы деле окуп жүрөбүз. Канчанчы курс болуп калдыңыздар? Азыр 4-курс сырттан окуу бөлүмүндө окуйбуз. Ошондо бакалавр же магистратура болуп калды? Жок, менеджер СКД деген бөлүмдө ишмердүүлүк. Азыркы учурда Сокол райондук Орозбек Кутманалиев атындагы Сокол райондук маданият үйүндө иштеп атам. Мыкты. Келиңиз, эми азыр таң эртеле турганда биздин конокторубуз уйкусурап, ушундай учурлар болуп калат. Көрөрмандарыбыздын уйкусун ачуу максатында сизден жагымдуу бир чыгарма сурансак. Эски чыгармаларды аткарып, эски чыгармаларды баштап берели. Кандай чыгарма аткарып бересиз? Акбантик деген чыгарманы аткарып берели. Кеттик. Түгөл казакка кабыс аткарып жүргөн казак элинин чыгармасы. Сыналга баарыңыздар жакын келиңиздер. Çaçılan Akbantik baylagan Boy jetip ketipsin bul gezde Görküme göz taştap tangalan Boy jetip ketipsin bul gezde Görküme göz taştap tangalan Nurlu cüzün kanıday jartı Harmanısın kanıday candın Çınarım oy Öldürüysün erken Toğulanday Öldürüysün erken Ay toğulanday Tat sozulup aldığında Ardayım azdırar şok ülkün Boy jetip tatına kız vurdum Çaçından akbantik çok büyüdüm Boy jetip tatına kız vurdum Çaçından akbantik çok büyüdüm Nurlu cüzün kanıday jartın Harmanısın kanıday candın Çınarım oy Öldürüysün erken Torularınday Öldürüysün erken Ay torularınday Mezgilge korsundum cavurum Mezgilden eriksiz aldırdım Bilgisin balalık çağımdı Aytçı sen kay jerge kanıtırdın Bilgisin balalık çağımdı Aytçı sen kay jerge kanıtırdın
болгон чыгарма болду. Негизи бул мисалы бул чыгармачылык чөйрөгө дагы адам мисалы жөндөн-жөн келбейт да, кандайдыр бир себептер менен же болбосо өзүнүн кичинекейинен кандайдыр бир адамды көрүп кызыгат, же апасын, же атасын көрүп кызыгат. Сиз кимди көрүп кызыгып чөйрөгө келип калдыңыз? Мурда ушундай эфирлер келгенде же радио эфирлерге барганда биздин тайкелдер жагы жакшырдайт, ошол жактан калган талант дей элем. Анан мен папам дагы биз деле ырдайбыз, биз жакты эле айтып койбойсуң дерчи эле. Анан эки жактан эле ырдайт. Мамам жакта, папам жактагы эки жактан эле. Тайкелерим ырчы. Түшүнүктүү. Тайкелерим ырчы комуз. Азыр мисалы Алифте кайсыл жерде жумуш жатасыз? Кайсыл толугураак айта кетсеңиз? Мен азыр жана айтып кеткем, Сокул райондук маданият үйүндө Орозбек Кутманалиев атындагы. Ал жерде ошол музыкант болуп иштеп жатасыз? Ал жакта аккомпаниатор болуп иштейм. Окуучуларыңыз бар да, ал жакта? Окуучулар жок. Мен ал жака жумушка киргениме бир 2 айдын эле жүрүп алды. Бүгүн өзү иш күнү болчу, анан сиздердин эфирге суранып келдик. Чоң рахмат ушундай убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Анда негизи өзүңүздүн планыңызда барбы келечекте мисалы чыгармачылык чөйрөгө аттаган адамдын бардыгы мындай өзүнүн устат алып, же болбосо устат болуп калып, өзүнүн окуучуларды тарбиялап, окуучуларды калтырып, мындай устаттык милдетти аткаргысы келет да. Сизде пландар кандай? Менде пландар устаттык деле эме жок. Мен да аккордеон үйрөнүп айылда мектепте эрте эле баштагам, бир 9-класс кезде. Ошол кезде үйрөнүп баштаганда өзүм кыйратып ойнай албай жатып башкаларга үйрөткөм. Бир 2-3 окуучу бар. Үйрөнүп азыр алар билимин улап, бул жака келип аларды окуп музыканыйда. Азыр кадимкидей эле чоң эле аккордеончулар, ырчылар элдин жакшылыктарына, тойлордо кызмат кылып ырдап жүрүшөт ушул убакта. Мындан кийин дагы бирөөлөргө үйрөтүш эми айтканга оңой, үйрөтүп коюш, бирок үйрөтө келгенде бул кыйын нерсе. Жейт да мен ушундай майда нерсе. Мектепте мисалы кичинекей окуучулар А тамга, Б тамгасын үйрөнө албаган сизге бир аз чоңоюп барат, бирок мисалы бул жерде деле ар кандай баскычтары бар, баскычтарында деле ноталар кыйын болот да. Негизи ал окуучуларга кантип үйрөткөн болчуңуз? Мен ал кезде нота деле билчү эмесмин, мындай сулух менен эле, сулуху мисалы буларды ойноп бергенде жаттап калат да, мындан кийин муну басасың деп. Сулуху күчтүү болсо, бир ырды үйрөнгөндөн кийин калган өздөштүрүп кете алат. Түшүнүктүү. Азыркы учурда деле мен мындай өзүм ырдаган ырларга эле ойнойм. Бирөө ырдаса коштоп берип коем, мындай профессионалдык деле деңгээлде эмес. Өзүңүз көбүнчө кандай ырларды ырдайсыз? Кандай чыгармаларга жакынсыз? Мисалы азыр көпчүлүгү мындай элдик, улуттуу, басымдуу чыгармаларга жакын да. Анан кээ-биркилер тойго чыгып калса, тойдун шаңдуу ырларын ырдап калышат. Сизде кандай жанрга көбүрөөк жакынсыз? Мен көбүнчө жай ырларга, мындай кайгылуу ырларга, мисалы Асанкалы Керимбаев агабыздын ырларын көбүрөөк ырдайм. Азыркы учурда бизде той көп болуп атпайбы Кыргызстанда. Анан айла жок. Шаңдуу ырларга дагы басым жасап баштайт экенсиң, тойдо ырдай берсең, балам бизде эме кылбайчы, шаңдуураана ма деп. Ошентишет. Тигил ош тарапка барсаң, балам шогунан дейт дегенден анан кой. Жаттайлы ушундай шаңдуу ырлардан деп анан. Шаңдуу ырларга да басым. Көбүнчө кайсыл шаңдуу ырларды азыр? Шаңдуу болгондо көп аябай той ырлары бар. Тойдо ырдалчу, мисалы ырдап атсаң, бийлеп кетчү ырлар, арт-артынан эле мындай папыржы кылып ырдай беребиз. Бекбарев агабыздын ырлары бар, мисалы шаңдуу ырлар бар. Ошолор да тойлордо көп адамдарды көтөрөт, конокторду. Келиңиз анда ошол Бекбарбиев агабыздын чыгармаларынан сураса, кайсы чыгармасын аткарып бересиз? Себеби бизде эртең менен таңкы эфир болгондон көбүнчө шаңдуу, кызыктуу чыгармаларды суранабыз да. Бекбарев агабыздын Жолгалы гүлүм деген чыгармасы бар. Табиғаттың жапар гүлін бірге тұтып, жолы
жолугалы гүлүм жолугалы жолугалы гүлүм жолугалы жодурашып жолочудай кеп куралы табигаттын жыпар гүлүн бирге туттук жолугалы гүлүм жолугалы телефонду шындыраттып бир даалайга жолугууга ал келет деп ушул айда бирок бир күн бир кылымга тетте болуп шындыраттып сурайм кайра кайра жолугалы гүлүм жолугалы жодурашып жолочудай кеп куралы табигаттын жыпар гүлүн бирге туттук жолугалы гүлүм жолугалы жолугалы гүлүм жолугалы жодурашып жолочудай кеп куралы табигаттын жыпар гүлүн бирге туттук жолугалы гүлүм жолугалы Haylalay lalaralay Haylalay lalaralay Haylalay lalaralay Бали сонуч форма болду. Ойлойм бардыгына жакты окшойт деп э. Сизге мисалы бул аккордеонду кичинекей менен баштап эле ойноп баштадым дедиңиз э? Канча жашыңыздан 16 баштап? жаштан баштадым. 16 жаштан. Азыр ушунда канча жыл болуп калды бул үйрөнгөнүңүзгө? 16 жыл болгондо. Азыр ошо бир 15-16 жыл болуп калды. Түшүнүктүү. 16 жыл болуп калды. Азыр өзүңүз бул жакта студент, бул жакта четтен окуп жатыптырсыз. Кандай план болуп жатат эми окууну аяктагандан кийин? Мисалы бул чөйрөгө аралашкандан кийин сөздөрдү алдын алып кетиш керек. Дагы да чыгармаларды жаздырып, же болбосо клиптерди тарттырып, кандай максат пландарыңыз бар? Биз ыр жаздырып клиптерди тартканбыз. Убагында тартып. Бизде азыр көп кээ бир эфирлерде форматка туура келбей калды. Мындай болуп калды деп анан бизде бар го продюсер же бир ушундай. Ошол жагы болбой калдыбы, кетпей калды да. Ырларды деле жаздырабыз, көп ырлар жаздырып атабыз. Алар деле радиого барат. Анан форматына туура келбей калат, биздики туура келбей калат. Таң калам эмне болот. Түшүнүктүү. Алдыда дагы Кудай буйруса эми дагы ырлар жаздырып, клип тартып дагы да аракет кылып беребиз. Бир күн болбосо бир күнү өз эмесин таап кетиши мүмкүн деген ойдомун. Темир тапка келгенче көмүр түгөнөт, адам тапка келгенче өмүр түгөнөт дейт го. Биз эми акырындык менен көрөбүз, эми Кудай буйруган. Негизи өзүңүз кандай чыгармаларды жаздырдыңыз эле көбүнчө? Мен деген мындай башка эле ырчылардын ырын жаздыргам. Мисалы Бакыт Мамаев деген агабыз бар. Ошонун Бой доктор деген ырын жаздыргам. Мындай дагы эми эл тааныбаган эмелер болсо бир агалар бар, ошолордун ырларын жаздыргам. Алар кетпей калды. Анан азыркы учурда мындай автордук ырга көбүрөөк басым жасап, колдон келишинче оон жазып, сөзүн жазып, автордук ырларга мындай басым жасап атабыз. Түшүнүктүү. Ошол пландарыңыз ишке ашсын демекчүбүз. Анан бул аккордеондон башка дагы кайсыл аспап менен ойной аласыз? Аккордеондон башка комузда, гитарада ойной беребиз, колго тиген, бирок мындай эркин ырдай албайм да алар мененчи. Ырдаганда жакшы биягым алып калышы мүмкүн. Комузду, гитараны кайсыл немеден үйрөнгөн болчуңуз? Канча жыл болуп калды же? Алар деле ушул сыяктуу эле. Тубаса эле айылдан эле бир ойнобосо карап отура берчи деп талашып мынтип айланып жүрүп ушинтип эле. Демек өзүңүз атайын бир устатка барып, ошентип үйрөнгөн эмессиз э? Андай болгон эмес, өзүм үйрөнгөм, бирок айылда агайым бар, Ерлан Сариев деген агайым бар. Ошол агайым эми туура эмес ойногон учурлар көп да. Бул жер мындай кылып кой, бул жер мындай кыл деп көп үйрөткөн агайым бар. Советин берип, бул талантыңды өрчүт, бул жакка бар, ырда деп ушундай агайларым ошол бар. Арсен мырза, бизде таңкы эфир болгондон көбүнчө мисалы кызыктуу учур, күлкүлүү учур же болбосо ушундай учурларды сурайбыз. Көбүнчө тойго барат экенсиз. Тойдогу же жашооңуздагы ушул чөйрөдөн кызыктуу бир учуруңузду айтып берсеңиз. Тойдо кызыктуу учурлар көп эле болот. Бирок
эстеде эле жок. Анан бир эсте калганы бизде кыстырмай деген бар да. Ырда бассаң кыстырмай берет. Анан жанымда Эгемберди деген дос балам комуз менен ырдачы. Анан экөөбүз ырдап атканда бир киши көп жыл болуп калды. Анда бир 1000 сом деген чоң акча болчу да. Ооба. Анан 1000 сом кыстарып туруп Самара Каримовнун Атама деген ырын билесиңерби деп. Анан кайра билбейбиз десек кайра акчаны алып койчу болуп калды да. Анан тиги дос балам мен билем деп калды. Оюнума чыгарып ырдайм деп калды да. 1,5 билет билет келсе көзсөңчү. Анан 2,5 билет мага кой деди. Анан тиги 2,5 билетине тиге келгенде эле сөздөр уйкашпай жүрөгүмдөн атам келатканда бирде келет эле айтып берип акерден албай жарылып калгам да күлүп. Ошондо сөзүн ула албай калды беле. Баягы уйкаштык жок болуп калган да. Оюман чыгарып ырдап калам деген уйкашпай калды. Ата жөнүндө болсо башка эле бирдеге сүй жөнүндө сөздөрдү кураштырып. Дагы кандай учурлар болгон? Ошондой болот. Анан мисалы биз топ болуп ырдап калабыз аккордеон комуш ылдырак кээдечи. Анан коноктордун арасынан бирөө иши чалынып калып же жыгылып бирдеке болуп тура эмес бирдеке кылып ийсе ошолорду көрүп бир күлүүсөң туктана албай каласың да. Арабыздан эле бирөөбүз күлүүбүз эле бизде ушундай фантазия катыш дейт го бизде эмеде чыгармачылыкта. Күлүүбүз эле. Келиңиз анда бир ушу күлүп алдык. Эми дагы бир өзүңүзгө жаккан шаңдуу бир чыгармалардан дагы бир аткаруу болсо. Жана автордук ырлар деп калбадым да. Анан жакында эле классташтарга арнап ыр жазгам. Келиңиз классташтар берели. Досту башка досту көрүп келдим канча досту классташың эң жакын дос ал түшүнөт ачка тосту классташтар бар болгула жакшылыкка жар болгула кыйын күндө бирге турган саналаштар бар болгула саналаштар бар болгула Таппай калыш керек турбайбы? Бул да кызыктуу бир учурга кетти окшойт анда, Негизи эсте бере турдум эле да. Бул чыгарманы өзүңүз жаздыргансыз да, Бул сөзү оонун тең өзүм жазгам. Сөзүнөн келинчегим кичине туралап жардам берген. Анда бир келинчегиңизде чыгармачылык жүрөдү ошондо. Чыгармачылык жолдо эмес, бирок акынчылык мындай түшүнүгү жакшы да. Мисалы сөздүн уйкаштыктары болот го. Ошолорго бул жери маанисине карап бул жери мындай болуп калыптыр, бул жери мындай болуп калыптыр деп кичине туралап. Ошол келинчегиңизди ырдатам же болбосо ушундай чыгармачылык чөйрөгө аралаштырам деген пландарыңыз барбы же аралашканбы же? Жок, андай жок. Чыгармачылыкка мындай колдоп турса эле ошол келинчек. Сизди эле колдоп турса анда. Түшүнүктүү. Азыр эми анда өзүңүз эстеген билген ырларды аткарып берели. Билген ырларыңыздан аткарып бериңиз анда келиңиз. Кайсыл чыгарма болот? Жүрөк сыр деген чыгарма аткарып берели анда.
байкабай калсам, байкабай калсам, байкабай калсам мен сени. Жүрөктүн сезбей арзусун, турмуштун баспай ашуусун, өтмөктүн сени көрбөсөм, өмүрдүн сезбей, өмүрдүн сезбей, өмүрдүн сезбей таттуусун, өтмөктүн сени көрбөсөм, өмүрдүн сезбей, өмүрдүн сезбей, өмүрдүн сезбей таттуусун, жашоонун сезбей таттуусун. Эбали сонун чарма болду. Ишен Мухтар уулу деген агабыздын бурларды алдын ала авторун айтып кетчү эле, унутуп калган кимдин артынан эле айтып коёр. Түшүнүктүү. Арсен мырза, эми өзүңүздүн бизге берилген убакыт аягына келип калды. Өзүңүздүн жакындарыңызга, колдоп турган келинчеңизге эфир аркылуу жакшы, өзүңүздүн жылуу жана жагымдуу сөздөрүңүздү айтып салам жолдосоңуз болот. Бул жактан. Ошо жалпы кыргыз элинде тынччылык болсун, ынтымак болсун, биримдик болсун, кирип келген ушул Рамазан айында кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ошо мени таанып аткандарга баардыгына менден салам. Сизге да чоң рахмат келип бергениңизге, ушундай эртеңки убактыңызды бөлүп кармап жаткан орозоңуздар кабыл болсун демекчибиз. Ал эми урматтуу биздин сүйүктүү көрүүчүлөр, ойлойм сиздерге бүгүнкү эфир пайдалуу жана ошондой эле кызыктуу, жакты деп ойлойм. Андыктан баарыңыздарды эгерде кимде ким эртең менен эрте туруу жана ошону менен биргеликте кандай тамактанабыз, эртең менен турганда кандай турушубуз керек, кандай көңүл менен, кандай мындайча айтканда настроение менен турушубуз керек деп ойлоп жаткан болсоңуз, анда сөзсүз түрдө Таңкы Лайф программасын көрүңүздөр. Мен сиздерге эртең менен кандай туруу, таңды туура тосуу, ошону менен биргеликте туура тамактануу жөнүндө туура маалыматтарды бергенге аракет кылабыз. Жана бир күн бою сизге эң позитивдүү, жакшы маанайды бергенге да аракет кылабыз. Жана ошону менен биргеликте пайдалуу маектер, пайдалуу кеңештер, ошону менен биргеликте жана кооз сонун мыкты коноктор менен тааныштырабыз. Анда эмесе сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки эфирлерде жолугушканча сак саламатта калыңыздар.